с Йеменом. Итак, матч начинается. Кыргызстан курама командасы Азия кубогунун 1/8 финалынын алкагында бүгүн Бириккен Араб Эмираттарынын командасына каршы ойнойт. Оюнга 23:00 старт берилери күтүлүүдө. Социалдык тармактын колдонуучулары кыргыз футболчуларын колдоп, "Биз Кыргызстанды колдойбуз" флешмобун баштады. Футболчуларга күйөрмандары алга акшумкарлар хэштегин колдонуп пост жазып, футболчулардын сүрөттөрүн, видео кайрылууларды жолдошууда. Эгерде Кыргызстан утса, мен чачымды ысыйгып алам деп сөзүмдү берип өттүм Facebook'та. Эртең Кудай буйрса, мени ысый көрөсүздөр деген жакшы ниет бар. Ошондой күндөрдү насип этсин эртең. Ал арада шаардагы кинотеатрлар бөлмөлөрүн даярдап, телеканалдан түз алынган футбол оюндарын топтошуп көрүүнү уюштурууда. Кинотеатрлар жана атайын эс алуучу жайлар чоң экрандарды коюп, күйөрмандык кылган жарандарга шарт түзүүдө. Эми кыргызстандыктар жеңсе, Кыргызстан алга чыкса, бизге дагы жакшы дегендей, общий келип баары көрүп кетишсе, колдоп. Ошого атайын компаниялар келип залды даярдаштат. Бүгүн келип бекер көрүп кетишсе болот. Калпак кийип обязательно башына патриотторго бекер деген немеси бар. Азия кубогуна катышып жаткан кыргыз курама командасы чет элдик массалык маалымат каражаттарынын көңүл чордонуна айланды. ФИФАнын расмий веб-сайтынын башкы бетинде Кыргызстандын футболчулары тарыхта из калтырып келечегин ачууда аттуу макала чыкты. Ага улай эле Индияда, Бангладеште, Африкада, Филиппиндиктерде жарык көргөн бир канча англис тилдүү басылмаларда кыргыз футболчулары тууралуу макалаларын жарыялашууда. Кыргызстанды айтып өтсөм, тарыхта биринчи жолу катышып, чоң ийгиликти жаратып отурат. Ошонун себебинен азыр футболчуларыбыз оюнга жеңишке суу салып турган маалы да. Бүгүнкү оюнду ошол дем менен, ошол дух менен өткөргөн болсо, албетте жергиликтүү команданы жеңсе болот. Себеби азыр билебиз, Азиядагы бардык командалардын, бардык өлкөлөрдүн рейтинги тең деп айта алабыз да. 1-2 гана дөбө баш клубтар болбосо өлкөлөр. Азыр Арабия менен Кыргызстандын деңгээли бирдей деп айта алабыз. Себеби билесиздер, өз тайпасында арабиялыктар жакшы оюн көрсөтө алышпады. Биздикилер азыр Филиппинди жеңгенден кийин өздөрүнө бир экинчи клапан ачылды десек болот да. Азия чемпионатына 24 мамлекеттин 24 командасы тандалып, Азия кубогуна атсалышууда. 4 жылда бир жолу уюштурулган мелдеш быйыл Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жатат. 5 январда башталган чемпионат 1 февралда жыйынтыкталат. Бүгүн финалдын 1/8 бөлүгүндөгү оюндар уланат. Учурда 16 команда катышууда, мында жеңилген командалар тайпадан чыгып кете берет. Соңунда күчтүү делген 4 команда тандалып, анын 2 командасы финалда ойнойт. Жаңы тренердин келишинде Кыргызстандын дебютант болушу. Анан бул жерде дагы бир маселе бар. Кыргызстан Азия чемпионат чыгуу менен андагы футболчулар чет өлкөдөгү клубтарга ойногонго мүмкүнчүлүк алат. Бул Кыргызстан эгер ойносо, жеңилсе деле эч нерсе жоготпойт. Жеңилсе деле ошол Манас аэропортунан күйөрмандар көккө шапкесин көккө ыргытып менен тосуп алат. Жеңсе, андан дагы катуу күтүп алат. Мен ойлойм бүгүн Кыргызстандын жеңишин күтүп атам. Оюнду күзөтөбүз, албетте эмоционалдуу учурлар болот. Биз тарап гол өткөрүлгөндө ошол кармап турган буюмдарыбыз ыргытып же башка учурлар сөзсүз түрдө кездешет. Ал эми мен ойлойм бүгүн андай учурлар кездешпейт. Себеби биздин Кыргызстан гол кирсе, баарыбыздын маанайыбыз жакшы болот да. Футбол боюнча Азия биринчилигиндеги беттештердин алкагында Кыргызстан, Кытай, Корея командаларынан утулуп, филиппиндиктерди жеңип чыккан. Таймаш Абу-Даби шаарындагы Шейх Зайнет стадионунда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11-де башталат. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.